Ооганстандын Ангар провинциясында жүргүзүлгөн кезектеги антитеррордук операцияда Ислам мамлекети согушкерлер уюмунун 40тан ашуун согушкери жок кылынды. Жергиликтүү бийликтин билдирүүсүндө операцияны Ооганстандын күч түзүмдөрү өткөрүшкөн. Каза болгон террорчулардын арасында аймактагы топтун башкаруучусу жана бир нече чет өлкөнүн жарандары болгон учурда алардын өздүгүн тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, өлкөдө акыркы күндөрү ар тараптан террордук күчтөрдүн ишмердиги күчөп, абал кыйындашып кеткен учурда аларга каршы тынымсыз антитеррордук операциялар өткөрүлүп, согушкерлерди жок кылышууда. Непалдын Толу аймагында жүргүнчүлөрдү ташып бараткан чакан учак жоголду. Анда 21 киши бар болчу. Учак Пахардан Жомсомду көздөй бараткан. Ал абага көтөрүлгөндөн 18 мүнөттөн соң көзөмөл радарынан жоголгон. Бийлик өкүлдөрү учак кыйроого учураган болушу мүмкүн деп билдиришет. Учурда аны издөө иштери тик учактар менен жүргүзүлүп жатат. Бирок издөөгө аба ырайынын начарлыгы тоскоолдук жаратууда. Эскерте кетсек, Непалда 1949-жылы аба каттамдары ачылып, биринчи ирет учак конгондо чоң кырсык жүз берип, 700дөн ашуун киши каза болгон эле.